Assalamu alaikum урматтуу биздин YouTube каналыбыз жана Facebook'тагы досторубуз жана Instagram'дагы бизди күзөтүп барып аткан мекендештерибиз. Жалпы диндеш бир туугандарым, жалпы кыргыз бир туугандар. Бүгүн дагы Рамазандын күнүндө коомчулукта болуп аткан бир көйгөйлүү маселени сиздер менен чечүүнү туура көрдүк. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Азыр бизге эфирибизге биздин Жалал Абадтан чыккан Кубанычбек Бакиров деген укук коргоочу адвокат акебиз кирет. Ушул киши экөөбүз түз эфирден байланып коомчулуктагы жоолук салынган карындаштарыбыздын, намаз окуган кыздарыбыздын жана орозо кармап, орозо учурунда орозо кармап барса мугалимдер зордуктап, орозосун аштырып, алардын укугун тебелегендиги үчүн бүгүн сиздер менен ушул эфирден ушул адвокат бир тууганыбыз менен керектүү суроолорго жооп алабыз. Кыздарыбыздын орозо кармап баргандыгына мугалимдер алардын Баяна Кулова деген активист эжекебиз дагы кирди. Ушул орозо кармап барган карындаштарыбыздын орозосун зордуктап аштырганга эмне түрткү берди мугалимдерге? Же билим берүү министрлигинен ушундай приказ барбы? Же министрликтен ушундай приказ барбы? Же биздин мамлекетибизде ушундай каршылык кылгыла деген буйруктар барбы? Азыр тактайбыз. Эгер орозо кармап барган кыздарыбыздын орозосун аштырып, жолугун салып барса, ар бир адам өзүнүн, биздин мамлекетте мыйзам бар да, ар бир адам өзүнүн каалагандай кийинип, каалагандай динин кармап, каалагандай жашаганга укугу бар. Аны эч ким тыя албайт. Эгер аны тыя турган болсо, анда бизде демократия деген нерсе жоголот. Ошого урматтуу туугандар, урматтуу эжекейлер, урматтуу ата-энелер, ушундай маселеде сиздер дагы кайдыгер карабастан кыздарыңыздар, балдарыңыздардын ушундай укугу тебеленип аткан болсо, ушул Кубанычбек Бакиров деген укук коргоочу акебизге байланышып, ушундай проблемаларды чечип алсаңыздар болот. Мыйзам жолу менен уруш талашпай, каркаша кылбай, жакшынай эле адамча сүйлөшүп чечсе болот. Азыр Кубанычбек Бакиров акебиз киризин, биз уланабыз. Анан эфирди улантабыз, Кудай буйруза. Буга чейинки болуп аткан көйгөй ушул биздин дагы түштүк жер кезиндеги ГЭС маселеси, жер маселелери аябай талкуу болуп атат. Бүгүн мына Камчыбек Ташиев барып, эл менен жолугуп, эл алдында өзүнүн убадасын берип, ушул маселеге чек койду, токтотту. Кыскасы, ушул Кемпир Абад суу сактагычы ГЭС берилбей турган болду, жерлер дагы берилбей турган болду деп атат. Эми аксы Ала Букадагы көйгөйлөргө өтөт эми. Эми ал жактагы туугандар дагы өздөрүнүн талабын коюп, ушул ийри отуруп түз кеңешип алса, биздин элибизге дагы жана кошуналарыбызга дагы жакшы болот эле. Биздин укук коргоочу акебиз кечигип атат. Күтүп атабыз, убакыт өтүп атат. Эмнеге мындай болуп атат?
Эгер сиздерде да бир тиешелүү ушундай суроолор болсо, бүгүнкү биздин ушул мектептеги жолук салынган карындаштарыбыздын жана кыздарыбыздын орозо кармап баргандыгына каршылык кылып аткан мугалимдер жөнүндө бир ушул тема жөнүндө бир тиешелүү суроолоруңуздар болсо, комментарийни ачып койгонбуз, жазыңыздар. Мынакей Кубанычбек Бакиров акебиз келди. Азыр биз бул кишини кошобуз эфирге. Дүйшөн агай дагы келди, мынакей. Дайым активдүү ушул темаларды көтөрүп жүрөт. Дайым тарабын талашып. Дүйшөн агайдын дагы өзүнүн коомчулукка кошкон салымы аябай чоң. Кубанычбек аке, мен сизди коштум. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Орозоңуз кабыл болсун. Үнүм жакшы эле угулуп атабы аке? Жакшы, Кудайга шүгүр. Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Орозолордо кыйналбай? Жакшы, алхамдулилlah, жакшы. Анда аке, убакыттан уттурбай керектүү суроолорго өтө берсек. Биз мындан бир 2 ай мурда сөз эфирден сүйлөшкөнүбүздө, ушул маселелерди көтөргөнүбүздө коомчулукка бир пайдалуу жактары тийди деп эсептейбиз. Дагы биз ушуну менен токтоп калбастан ушундай эфирлерди дагы уюштуруп, сиз менен укуктук маселе боюнча, адамдын укугу, ошол кыздарыбыздын укугу, балдарыбыздын укугу, мугалимдердин укугу, ошолор жөнүндө бир аз элибизге кененирээк маалыматтарды берели деген максатта ушул ишти кылып атабыз. Ошол 2 ай мурда сүйлөшкөнүбүздө дагы ошол мектептерде жолук маселелерди, проблеманы көтөрдүк эле. Бүгүн дагы мен ошол маселени ошо биз көтөргөндөн кийин дагы токтолуп калды болсо керек, бир аз элибизге жетиштүү болсо керек дедим эле, кайра тилекке каршы андан да күч алып кеттиптир. Анда биринчи суроого өтсөм аке. Мектептердеги окуучулардын укуктары дагы деле бузулуп жатабы? Бисмилlah. Ооба, бузулуп жатат. Кээ бир жерлерде мындай кандай десем ташбордук менен мындай жестокий бузулуп жатат. Кээ бир жерде жестокий вообще мындай. Кытайда концлагердегидей бузулуп жатат. Бир жагынан күлкүлүү, бир жагынан ыйлайсың. Эмнеге ушу биздин мамлекеттин элинин 85% мусулман болуп туруп, ушундай проблемаларды мындай токтотуп кое албай атат чыгып туруп. Жер маселеси, суу маселеси болсо бардыгы тике туруп атат, бозуйун тийип алыпчы. А бирок эң керектүү диний жана кыздардын укуктары үчүн туруп койбой атат. Эмнеге эл уктап атабы же мусулмандар ушунчалык лох болуп калдыкпы? По-моему, ошо лохпуз эле, ошо жанагындай шалпык деп койду, ни рыба, ни мясо, мусулманбыз азырчы. Ошондой эле деп койдум мен. Ошо дүйнөгө берилип кеткенбиз, анан үйүңдү бирөө өрттөлүп атса же бирөө машинаңды уурдап кетип атса, дүйнөңдү бирөө уурдаса, малың жогосо, айлыгыңды бербей койсо, ызы чуу кылып сот, прокуратурага чуркайсың, анан бу жерде кыздарың, өзүң кызың болбосо да сенин айылдашың, мекендешиң же болбосо бир инилериң орозолорун аштырып атышат, мажбурлап тамак жедирип атышат, мажбурлап, күчкө салып. Ал жаш 10 жаштагы же 14 жаштагы окуучу болушу мүмкүн. Кээ бирлери 8 жаштагы дегендер болуп калат экен, ар кандай жаштары. Мажбурлап жолуктарын чечип атышат, жолуктары менен кире албай атышат дагы деле, ооба. Эмнеге ушул проблемаларга чара көрүлбөй жатат? Өз негизи бул маселеге билим берүү министри биринчиден чара көрүш керек эле. Анын мындайча айтканда коросу да, анын коросунда курлордо эмекчи. Анын коросу, ал билим берүү министри ал жерде мындайча айтканда койчумаган десек болот. Ал билбейм эмне чара көрүп атат. Билим берүү министри өткөндө YouTube'да айтты,
Бизде 10 жыл, 15 жылдан бери отурган директорлор бар дейт. Бүт алгинде бузулуп кеткен дейт, акча жейт дейт. Же мыйзамды билбейт дейт. Ошолорду алмаштырыш үчүн дейт аттестация кылыш керек. Аттестация бирок билим берүү кызматкерлеринин аттестация жок экен да, алып салган экен. Ошону киргизиш керек. Аттестациядан өлө өтпөй калат деди көбүчө. Мен чындап эле ишенем, эгер акчага эле аттестация кылбаса, аттестациядан көп өтпөйт. Мыйзамды билбейт, билгиси деле келбейт да. Анан билим берүү министри эмнеге чара көрбөй атат? Мен ойлойм, жерде адамдык фактор бар. Билим берүү министрлигинин өзүндө мындай айтканда Кудайдан жөө качкан, динди жакшы түшүнбөгөн, же болбосо мейли динди түшүнбөсө өзүнүн иши, ошол жанагы жок дегенде адамдын конституциялык укуктарын сыйлабаган, ойлобогон, аларга баары бир мындай айткандачы, ошондой адамдар иштеп атат деп ойлойм билим берүү министрлигинде. Ошо министр орун басарлары баары биригип, балким исламофобдор отурушу мүмкүн. Билбейм, балким чет өлкөдөн акча алып отурган болушу мүмкүн. Кээли ошондой козгоп койгула мусулмандар деп коюп, билбейм. Балким алардын буйрутмасы менен жерлерде, мектептерде ушундай кысым болуп атат. Мусулмандарды провокация кылайлы, кээли мусулмандарды көрөлүчү эмне кылат экен депчи. Ар нерсе болушу мүмкүн. Булар Кудайга ишенбеген адамдардан ар нерсени күтсө болот да. Ошо чара көрүлбөй аткан, ошо мен билбейм, ошо бул кудайсыздык деп эле ойлойм мен. Болду, анан конституция колунда турат, бир кат турат, бир буйрук коюп койгону, бир мындай давай токтоткула деп, бир кол бир печать аяй беле, бир жери кемип кала беле. Демек бул жерде кудайсыздык эле себеп көрбөй атам бу жерде. Атеизм эле ошо. Анда үчүнчү суроом аке, Таласта жана Базар Коргондо орозо кармаган окуучулардын орозосун мажбурлап аштырганы чынбы? Силерде үйүн жакшы эле угулуп атабы же катуу жакшы эле мындай максималда турабы? Ооба, сиз катуураак сүйлөй бериңиз. Болду. Ооба, бул мындай болду. Биз бир 5-10 күн мурун кечинде кабар келди. Мен оюмда, түшүмдө да жок эле мындай орозосун бузат деген мен эч ушул жашка келип укпай ойлободум эле. Анан түнү бир жерде тарабага барган элек, анан ошол жанагы сообщенияны көрүп алып, ошол жерден ордунда тура албай калдым. Ошол жерден эле замат учуп ошо Таласка кетип калгым келди. Анан бүтүп эле уже эртеңки план түзүп, эртеси иштер жиштирип, ошол машинада таппай араңдан бир Матиз менен бардык. Эртеси кечке жолдо жүрдүк, түнү тосуп алышты, таксырлар тосуп алып, жайгаштырышып, эртеси биз менен чогуу жүрүштү, Алла ыраазы болсун. Анан ошо Таласта 67 окуучу эле окуйт экен, негизи ошол бир кичине чакан бир лицей экен. Анын 28 орозо кармаган экен, 24-ün оозун аштырып койгон экен 3 күн ичинде. Мажбурлап, бизде видеолор деле бар, жана жакасынан кармап, ата энесине чалып, давай балдарга не болот деп, шылтоосу ден соолугу эс болуп калат, андай болот депчи, өздөрүнчө врач болуп, бир ким эс болуп калат, ким эс болуп калбайт. Анан ошо 1 күн, 2 күн мурун бир 1 саат окуучуларды ачык асманда линейкада тургузган экен, милиция келип бир зомбулук жөнүндө неме өткөн экен, ошондо бир 2 окуучу эси болгондой болгон экен, ошону шылтоо кылып эле оздорун аштырып салыптыр да. Эми анда мектепке барып атса, үйдө эс болуп калса, мектепке барам деп, анда баарын мектепке баргызбай коюш керек да, эс болуп калат деп мектепте. Ошо Таласта бирок ошол жакшы жагы ошол сразу башында барганда кичине мындай кайсарлык кылды директору. Камералар менен барган болчу, кийин эмнегедир өзгөрүп кетти, бирөөлөргө чалдыбы. Анан болду, орозого эч кандай каршы болбоймун. Анан ал мектепте хиджабка дагы тыюу салынчу экен. Биз ошо бир окуучунун хиджабын чечирип койгон экен, хиджабка да каршы болбойбуз дешти. Биз кыскасы маселе чечилди, бирок маселе чечилгенде деле баары биз барып келген мектептерде кийин бизден кийин баары кысымдар боло берет экен да. Эми анча-мынча кысымга окуучулар эми кичине сабыр кылышат. Базар Коргондо биз эми ушу Талас эле десек, кийин бияка келсек, кийин бир 2-3 күн өтпөй эле Базар Коргондо ооз аштырып атыптыр, Макаренко деген мектепте. Ооздорун мажбурлап аштырып атыптыр, көбүнчө өзбек улутундагылар экен. Мектеп болсо орус тилдүү экен, кыргызы деле, орусу деле орусча сүйлөйт экен. Өздөрүн интеллигент деп сезишеби? Кыскасы мектепке киргизбей коюшту. Ошо сабатсыздыктын белгиси. Анан мектепте менчик катары көрсөтөт экен, ата энелер да киргизишпейт экен мектепке. Кыскасы ачык эле айтышты, 16 жашка чейин дейт, 18 жашка чейин орозо кармаш керек, ден соолугу болбойт, физиология жооп бербейт деп өзүнчө акылман, билерман болушуп,
ошо ден соолукту шылтоо кылып, ошол орозо кармаган болбойт, себеби ден соолук алсындай деп кыскасы ар нерсени айтып айырды да. Анан биз райондо барсак, ошол мурунку эле жанагы знаменитый Сарыев деген райондун башчысы, ал дагы барсак Макаренко мектебинин директору менен отурган экен. Экөө бир нерсени маслихатташып шыбырашып отурганбы, же бизди түз эфирден көргөнбү? Бизди киргенде, камера менен киргенде аллергиясы кармап кетти. Анан жанагы башын иштебесе бутуң шоору дейт го. Ошол бизге эмне деп сүйлөштү билбедиби, камераларды өчүрүп сүйлөшөбүз деди. Көрсө ал эркекче сүйлөшөбүз деген экен да, кара күч менен. Мен түшүнбөп турмун, мындай жакшылыкта сүйлөп ойлоп турмун. Анан күч колдонуп, жана менен кирген бир ата кирди эле, анын телефонун кайрып сындырган аракет кылды, сынбай калды. Мага да күч колдонду, микрофондорум кымбат аппаратура бар эле, аны сындырган аракет кылды. Мен атайын кире берет болчумун, просто аппаратураны сындырып коет деп, мен кой акылсызга теңелбейин деп чыкканы мажбур болдук. Болсо анан сүйлөй албады эчнерсе деп. Ошол жана менин оюмча ошол Сариевдин тажрыйбасы, билим тажрыйбасы ушунча жылдан бери иштеп жүрөт. Акылы жетпеди биз менен сүйлөшкөнү. Анан ошо акылы жетпегенден кийин анан айла жок кара күчү эле калат. Анан эмне кылат эми? Пока инвалид эмес, ошо кара күчүн колдонуп көрөйүн деген окшойт. Биз кууп чыкты. Сыртка чыкканда жардамчылар чыгып кичине актамыш болду. Эми сизге жооп беребиз, андай мындай орозого тыюу салынбайт деп. Биз кеткенден кийин эртеси күнү кабар келди ата энелерден. Мурун орозо оозуңарды ачкыла деп мындай ооз айтып атса, эми огош бетери өчөшүп оозун ачтырыптыр да. Биз кийинчи 1-2 күндөн кийин өчөшүп, күчкө салып ооздорун ачтырыптыр. Так, ошол базар коргон неме. Анан бир гана ал эмес, бизге кийин Бишкек тараптан деле кабар келди, орозо ачтырып атат деп. Ошол мурун мисалы 2-3 ай мурун сан жагынан мыйзам бузуулар көп болсо, сапат жагынан чата мындай жестокий болуп баратат. Анан ошол ооз ачырган ушул 2 жерде болду азырынча. Ушул оозун ачтырып, зордукта ачтыргандын мурда могу 70-жылкы, 75-жылкы акелерим бар да. Ошолордун мектепте окуп жүргөн учурунда будайсыз жашоодо 70-жылдык Советтер Союзунда зордукта оозун ачтырып, жана Кудай бар деп койсо, доскага чыгарып стол көтөргүзүп койчу экен да. Биз кайра дагы Советтер Союзуна кирип кеттикпи дейм да. Ооба неме? Биз өзү мындай экенбиз да, биз өзү жанагындай эмне жана чукул айынча сасыбайт дейт го, жана немечи. Өзү мындай мектептер бир ушундай ичинде булык болуп, сасып турган жер экен да. Аерде акчалар жешкен каалаганча, аер өзүнчө бир мындай коррупциялык бир өзүнчө бир мамлекет экен да. Мисалы, коррупция мектепте өткөн экен. 1800 окуучу бар экен. 1800 окуучудан канча билим берүү министри өзү айтып атпайбы? Акча жешет деди. Ошол жерде бошоткусу келбейт деди. Ошо акча жеткен, андан сырткары аз келгенсип Кытай мамлекетиндеги концлагерь сыяктуу өздөрүнүн эме жана кудайсыздык көз караштарын таңуулашат экен да. Эми Кудай тааныбай калса, демек тааныган экен. Анан Кара Сууда мектепте мисалы 3600-дөн ашык окуйт экен. Кыскасы мындай сөз көп да, ошо кудайсыздык эле, башка себеп жок да. Ушул Базар Коргондогу мына 4-суроом, Базар Коргондогу мектепте жана райондук билим берүү бөлүмүнө да силерди киргизбей койду, мен билишим боюнча. Киргизбей койду, ооба. Таласта киргизди, жакшы эле мындай жакшы эле кабыл кылды. Кичине неме болду, анан бирок ошо Базар Коргондо ошол эми алинде эмне дейт эле, Горбатова гроб өзгөртөт дейт го, ошондой экен да. Же өлүп туруп ошо менен ыймансыз өтүп кете беришет, же болбосо өлбөй туруп же тооба кылышат дагы, ошо да. Ушул айларда тооба кылып калышты, Кудай насип кылсын ошондой адамдаргачы. Эми хидаят берип калсын аларга деле. Биз деле мисалы каалайбыз, ошо ыйманга келип калса жакшы да. Кара Сууда мектепте 2 охрана сизди жылмалап атат эле. Бул мектеппи же лицейби? Кара Сууда биз апрелдин башында 5 мектепке киргенбиз. 4 мектепке бизге чакырышкан жергиликтүү ошо жарандар. Анан кийин менен шерик болуп, ошол жерде жергиликтүү оштук таксырлар жүргөн, жолдо көрсөтүп, тиги бул мындай болупчу, күбө болуп дегендей. Анан алар айтканда, Кара Сууда мектепке биз кокустан эле кирип калганбыз өзүчү, Ленин мектебине. Кара Суудагы эң авторитетный мектеп экен, ошол таксыр убагында бир мезгилдерде ошол бир иши түшүп калганда уккан экен да, мындай өтө текебер
Halinde ateist adamlar iштейт деп bir girip көрбөйлүбү деп киргибиз келбейбиз, кирдилек да. Кирсек, эжекелер айтып калды, жол хижап уруксат эмес деп. Анан камераны иштетип, 1-апрелдин башында барганыбызда камераны иштетип кирип, охранасы бирок ал мезгилде бир аз ынсаптуураак экен. Анан кирген болбойт деп охранасы каршылык көрсөткөнгө аракет кылды. Мен айттым, байке дедим, сиз жеке охрана агентствосуз. Лицензияңызга зыян тийип калышы мүмкүн, күч колдонсоңуз десем, мен билем, мен буга чейин да салык кызматында иштеп, ошондо бирөөнү киргизбей коюп, ызычуу болуп, анан мен башыма ушундай жегенбиз. Бул туура эмес, мен күч колдоно албайм, бирок директор айтып атпайбы дейт. Негизи мамлекет частный охранниктерге айлык төлөбөйт, каржылабайт. Бул ата-энелердин эсебинен жалданган. Бирок аны мектептин директорлору күчүк сыяктуу эле жумшап алыптыр. Карабайсыңарбы деп. ИД инспектору бар экен, Динара деген келин. 5-апрелде эле айтат, Динара, ты куда смотришь что? Динараны ИД инспектору ал окуучулардын укугун коргош керек, ал болсо неменин жанагындай шестеркасы болуп алыптыр, мектептин директорунчу. Каякты карап атасың дейт. Биздин киргенибизгечи, анан ал мен мыйзамдар айтсам, анан деп бизге каршылык көрсөтпөдү. Анан могу кечээ күнү дагы бир жолу бардык. Эмнеге экинчи барышыбызга эмне себеп болду? Биздин үстүнөн курдомат арыз жазышыптыр. Мугалимдерби, ата-энелерби курдомат арыз жазып, тергөө чакырган эле. Анан ошого барганча мектепке кире эле, биринчи эле сабак баштап мектепке киргенбиз. Мектепке кирсек, 5-апрелде барганыбызда директор киргизбей качып кеткен, эле страуска окшоп, мыйзамды билбеген адам, караңгы адам, сабатсыз адам качат да, мындайчы ачык айкындуулуктан качат, сүйлөшүүдөн качат. Бул демек кылмышкерлер гана бекинет да. Ичи таза, жүрөгү таза адам мындай ачык эле неме кылат. Экинчи барганыбызда эми бир аз мындай караңгыраак, мындай билбейм, могу каяктан түшкөн, айдан түшкөнбү же бир тоодон түшкөн билбейм, бир аз шаарды көрбөгөн бир немени жалдап алыштыр. Ал болсо кара күчүнө ишенет экен, жаман болуп кетет, адамча чыгып кетет, анан жаман болуп кетет деп эле бир күчкө салып неме кылды. Эми биз коомдук адам үчүн кичине мындай телевизорго чыккан үчүн анча мынча өзүбүздү кармаган аракет кылабыз. Себеби көбү карап турат. Ал эми күчкө салып киргизбей койду. Биз киргенде камераны көргөндө эле эшикти жабышты, видеодо деле бар, видео чыгат, буюрса бүгүн эртең чыгат. Эшикти жапкыла деген команда болду, бизди көрдү. Анан жанагындай өзүнчө чоочушуп, анан охранник бизди кылып чыкты. Директор кийин келди, эшикти култап койду, директор келди, директор сүйлөдү. Эми башында эч нерсе жок болсо, мээсинде эч нерсе жок болсо, эмне деп сүйлөштү билбесе эмне кылат. Анан немеси, биз ошо Кара Суу прокуратурасына арызданганбыз. Кара Суу прокуратурасына мен нааразы болдум, укук коргоочу катары. Себеби андан мурун Тельман деген айылында дагы Тельман деген мектеп боюнча жазган элек. Биз 5-апрелде барсак, дагы деле каршы экен, мисалы үчүн. Демек, Кара Суу прокуратурасы чара көргөн эмес. Анан кече буквально 2 күн болду, Кара Суу прокуратурадан жооп келди. Бул мектептерде динден сырткары, анан мектептер устав менен өздөрү чечет. Мектептин адвокаты эле болуп алыптыр, Кара Суу райондук прокуратурасы. Бул катынан эле билип турат, себеби прокуратура жөнүндө мыйзам жазылган. Прокуратура бул дейт, мыйзамдардын бирдей жана так аткарылышын көзөмөлдөйт деп турат. Кыргызстан боюнча прокуратура бардыгы бирдей жооп берип атат. Хиджаб менен тийүү салынбайт, орозого тийүү салынбайт деп бирдей жооп берип атат, эскертүүлөр берип атат. Бирок ушу Кара Суу прокуратурасы гана өзгөчө экен. Демек, өзгөчө адвокат болуп алыптыр, эмнеге билбейм, балким карга карганын көзү чокпайт деген жетекчилери бирге аш жешет деп ушундай бир немеси барбы, билбейм, кандай бир кызыкчылыгы бар. Же жөн эле сабатсызбы прокуратурадагылар, билбейм мен. Ошол адвокат болуп алыштыр. Эми башка райондук прокуратуралар менен Кара Суу район прокуратурасын салыштыра турган болсоң, Кара Суу прокуратуранын үстүнүн шапкасын жаап койсоң, буну бир адвокат жазган деп ойлойсуң, жоксо мектептин адвокаттары жазган деп ойлойсуң. Чара көрбөптүр эч кандай. Чара көрсө прокуратурадан баары коркот да, прокуратурадан баары коркот. Кыргызстанда прокуратура эң күчтүү орган. Генеральный прокурор өтө айтып атат, адам укуктарын коргоону биз биринчи орунга коебуз деп атат. Конституцияга кабыл, конституция жазып турат. Адамдын укуктары жана эркиндиктери дейт, Кыргызстанда эң жогорку баалуулуктар деп турат, эң жогорку. Бирок иш жүзүндө ал баалуулук катары көрүлбөйт экен. Анын мисалы бир окуучунун орозо кармаганы, хиджаб салынганы бир прокурордун же мугалимдин же болбосо бир районунун бир эч жерине сайбайт деле алчы. Болгону анын ичиндеги жанагы кудайсыздык көз карашына гана жакпайт. Башка мен сөзүм деле жакпайт. Мени канча мугалимдер жаман көрөт, канча жанагы мектепте
мындай кээ бир Кудайды жакшы тааныбаган ата энелер да мени жаман көрүшөт. Комментарийлер жазышат, чалышат кээ бирлерчи. Сен эмне эле мектепти ызы кылтасың, анан тиги бугу депчи. Кара суу боюнча анан базар койгон боюнча бул өзгөчө бир жандай бир кандай десем, өзгөчө бир тарбияны көрбөгөн бир жетим балдардай болду окшойт ошо эки мектеп. Бир жагынан күлөсүң караңгылыгына, бир жагынан балдардын жанагындай кыйналганына ыйлайсың бир жагынан. Так, ошо кара суу боюнча маалымат ошол. Анан жанагы охрана киргизбей койгону боюнча кара суу райондук ички иштер бөлүмүнө арыз жаздым. Алар биринчиден ошол кийинки суроолордо ошо келсе керек майлы. Тиги ошо эки охрана сизди жулмалап эме түртүп чыгарганга өзү негизи укугу жок да. Аларды мен ойлодум, мектеп карабал эмес, даже бир кой кайтарганга жарабай турган адамдар экен да, маданиятсыз. Даже бир камераны көргөндө чочулаган, бул камера эмне бир жерине кирип кетип атабы же сайып кетип атабы, кандай? Түшүнбөйдүм да адам. Бул эми жанагы эмне дейт, жанагы көрбөгөн нерсе дейт го, ошо бир немени Ат көрбөгөн атым өлтүрөт дегендей болуп атат да. Мектептер 6-суроом аке. Мектептер өзү сырттан, мектептерге сырттан адамдар кире алышабы же ал бир жеке бир мекемеби? Бирөө чалып калды окшойт акебизге. Занятты басып коюң. Бирөө чалды, занятты басып коюң. Неме, бирөө чалып калды. Комментарийлерге жооп беребиз, Кудай буюрса, туугандар. Аллах разы болсун. Суроолорду берип жазып коюңуздар. Комментарийлерди мен өзүнө узатамын. Өзү жеке бир видео кылып, Кудай буюрса, адвокатыбыз Кубанычбек Бакиров акебиз өзү жооп берет. Ушу мектептер өзү сырттан адамдар кире алабы же ал жеке бир жабык мекемеби? Ал бир коомдук жайга турабы? Ооба. Силердин үнүңөр үзүлүп кетти, катып мен сүйлөй берейин анда. Ооба, сүйлөй бериң. Ооба. Өзү мындай, бардык мамлекеттик мекемелер ачык болуп саналат. Мамлекеттик кызмат ачык айкын принциптери бар да, ачык айкындуулук деген принцип бар. Жашыруун эмес. Жашыруун бизде атайын мыйзамдар менен гана бекитилет. Жашыруун мисалы жанда атайын режимный объект кайра, түрмөканалар, мисалы үчүн. Анан жанагы СИЗОлор, мисалы жанагы психонаркологиялар болушу мүмкүн, жана жиндилердин камалган жеринде эшигине киргизилбей ошондой жерлер. Саналуу эле мекемелер жабык болуп саналат. Ал жерге атайын бир учурларда гана кире аласың да, ал жерге дагы. Даже сотторго, милицияларга кире аласың, камерамен деле кире аласың да, бул бир. Мектеп бул мамлекеттик мекеме, коомдук жай. Анан ал жерге кириш үчүн сөз балаң ал жерде окуш шарт эмес. Ал жерге жөн эле интерес үчүн эле көчөдө эле башын тырмап эле кирип кетсең деле боло берет. Телефонду ачык, жашыруун колдосоң деле боло берет камераны. Бул бир нече мыйзамдар менен бар, мисалы. Ал мыйзамдарды айтканы кийин убакыт кетип калат. Кыскасы ага уруксаттын кереги жок. Сен районодон уруксат алып кел деп. Бул ошол мамилеси менен мен билсек болот. Бул районодогулар, билим тармагындагылар булар мектепти жеке бир прибыль түшө турган фирмасы, бир компаниясы катары көрүп алыштыр. Болду, ошол эле райондон уруксат алып кел, сен кимсиң, анан киргизбейм, анан эмнеге келдиң, чык деп атам, чыгып кет деп. Анан бир нерсени шылтоо кылып атышат. Мына билим берүү министринде деле сабатсыздар бар да. Себеби алар бир неме дейт. Биз саламаттык сактоо министрлиги менен бир ортодо бир нускама бекиткенбиз дейт. Могу коронавируска байланыштуу маска менен кириш керек, андай кирүүгө тыюу салынат дейт. Ал нускамасын мен аткаргым келбейт, нускамасы менен менин башым оорубайт. Кыздардын окуу тейлеп аткан нускамасы, буйруктары менен чатагым жок. Ошол жерде ачык айкындуулук кылып, шерменде кылышым керек мен аларды. Алар эки жүздүүлөр да өздөрүнө ишенбейт. Ушул күнгө чейин бирөөсү дагы мен бүт сен кылгандарың туура эмес экенин, мен айткандарым туура экенин мен далилдеп берем деп бирөөсү да дебатка чакыра албайт. Ушул күнгө чейинчи мындай ачык калп эле комментарийде бекине алып эле калп эле шыбап жамандай беришет.
ачык айкын бул мектепке каалаган адам кире алат болду. Аны атайын мындай даже керек болсо текшербейт деле, мындай чөнтөктөр текшербейт, андай жок. Камера менен эми бул болгону ошо жана караңгылык, сабатсыздык эле киргизбегендигичи. А жана кара судагы охранниктер булар өздөрүнүн эмесин ким алар жалдаганын унутуп калышыптыр да, ата-энелер жалдаган. Ошо кара суда акча араса жейт да, ошон үчүн киргизбейт. Акча жактарында чукса чыгат көптөгөн нарушение. Кара суда да маалыматтар ата-энелерине неме келиптир, кабар келип, кегиле кол койгула, ушул Бакировго каршы кол койгула, бир нерсеге YouTube группаларга кирип тест комментарийлер жазгыла деп өзүнчө оппозиция болуп эле ушинтип неме кылып атышыптыр өзүнчөчү. Бул ошо караңгылыгынын себеби да. Негизги мына 7-чи суроо экен, негизги маселе эмнеде? Мыйзамдабы же башка маселеде? Жок, мыйзамдарда негизи мыйзамдарда проблема жок. Мыйзамдарда мектепке хиджаб менен келген тыюу салынсын деген жок эч кандай. Бир да жок эч жерде. Хиджаб менен келсе, аны эскерткиле, чечип салгыла, чеч деп айткыла деп эч жерде жазылган эмес. Ал устактар шылтоологон бул просто сабатсыздык. Бул боюнча видеолор канча жолу чыккан. Орозо кармабагы, орозого тыюу салынат. Ооруса дагы оозун ачырып салгыла, орозого мындай тыюу салгыла деген эч кандай буйрук, эч кандай бир көрсөтмө жок. Мыйзамдарда тыюу жок хиджабка, орозого, телефонго деле тыюу жок мыйзамдачы. Анан өзүнчө кээ бир сабатсыздар өзүнчө ата-энелер менен келишим алат экен, телефонго турат, анан кээ бир анда караңгылар болсо мечит медреселерге барган тыюу салынат деп келишим алат экен. Мисалы келишим бул башка бир адамдардын укугун чектеш үчүн келишим түзүлгөнү бул мыйзамсыз да. Аны ошол мугалим, мектептин директору ошону айтып, бетке тутуп, аны айтышы бул караңгылыктын караңгылыгы да, вообще эле мындай бир жапайылык, бир жанагы Африкадагы бир жапайы элдер, жылаңач элдердин арасында эле жүрүп калгандай болосуң да, мындай айтып атсаң дагы уккусу келбейт мыйзамдычы, көпчүлүгү. Анан неме капа болушат, сиз мугалимдер жамандап атасыз депчи. Мен жамандап айтам, жаман экенин ачык эле айтып атам. Ошо жаман, сабатсыз, акылсыз, адамгерчиликти билбейт, видео далилдер бар, окуучулардын кайрылганларын эч ким укпайт, окуучулардын ыйлап кайрылат, алар окуучулар укканда сен мындай ичиң ачып кетет да, бул эмне деген бул неме. Мугалимдер алсыз, алар окуучуларга гана духу жетет да. Прокурор келгенде болуп калат, бүжүрүп, козу болуп калат. Укук коргоочу келгенде эчки болуп калат, сүзгөнү аракет кылат. Ошондой ата-энелерге башкача сүйлөйт, алардын акчасы керек. Билим берүү министрине ал жагы кошоматчы, билим берүү министри барып бир окуучуну асып кой десе эле асып коет деп ойлойм да менчи. Себеби өлүмгө чейин, суицидке чейин түрткөн учурлар бар. Кээ бирлери тойдум дейт, ошо мектептенчи окуучулар. Тойдум, мектептин дарбазасына келгенде титирейм дейт, калтырайм дейт. Биз ошо кара суда көрдүк, ошо жанагы тартылды. Бир кыз оронгон кыз келип калды. Биздин асууда карап турабыз да, жолун чечет экен деп карап турсак, чечип кыжалат болуп беттери алинде быжырап кетти да. Анан жанагы иден калп эле, сен эмне жолуңду чечип атасың деп коет, калп эле жалгандан. Болсо WhatsApp'тан жолуктары менен эле кирип атышат деген. Кече экинчи жолу барганда деле жолугун чечип берип атышат. Демек бул ошол жанагы Базаркоргон районосу, Базаркон мектеби, Кара суунун районосу, Кара суунун мектеби бул эмне деп атат бул? Кыргызстан Республикасы неме демократиялык дегениңер менен демократияң менен чатагым жок. Укуктук мамлекет деп жазып турат. Укуктук мамлекетиңер менен чатагым жок. Мусулман мамлекет 85% деген менен чатагым жок. Жолуңарды, хижабыңарды айтпагыла деп туруп, ошондой бир прокуратураң менен ишим жок, мамлекеттин ишим жок, биз өзүчө мамлекетпиз деп өзүнчө бир кандай десем мындай диверсия жасаган бир мамлекеттин душманы деп эле билем буларды. Мамлекетке кыянат жасап жатышат. Өсүп келаткан муунду булар билим, сапаттуу билим алышына өтө мындай тоскоолдук кылып жатышат. Мамлекетке каршы мусулман окуучуларды тукуруп жатат. Себеби мусулман окуучулар мамлекет ушундай экен деп ойлошот. Негизи мамлекет андай деле мусулмандарды кысым кылбай атат, өтө делечи. Ошол адамдык фактор, адамдык себеп, бул жерде адамдардын сабатсыздыгы, мыйзамды билбейт дейин десем, мыйзамды билет. Болгону ошол караңгылык, текеберлик, сабатсыздык, башка жок анчы, башка себеп жок да. 8-чи суроом аке, ушул кимдер ушул маселени чечиш керек эми? Ушул көйгөйлөрдү. Бул маселени биринчиден ошо
коомчулукпу, же мусулмандарбы, же муфтиятпы, же президентпи, же Ташиевпи? Биринчиден бул маселе болбош керек эле, алдын алыш керек эле. Биринчиден ошол мектептин директорлору өздөрү чече алат. Биринчиден. Экинчиден ошо райондук шаардык билим берүү бөлүм баштары чече алат. Жөн эле бир эле звонокто бир эле команда. Бир эле команда, андан кийин ошол билим берүү министри бир буйрук менен, бир команда, бир звонок менен чечип коет. Просто чечкиси келбейт, демек артында бир кандайдыр кызыкчылыктар бар. Экинчиден, прокуратурага канчалык кабар берип атабыз, генеральный прокуратура билет. Бир мындай түйрөй турган жерин түйрөп эле койсо болот, мындай кыса турган жерин кыстырып эле койсо болот да. Бир эки чукуй турган жерлер ушундай көп, финансовый жактан чукуй тургандары өтө көп. Акча жеген жерлер өтө көп. Айлык эсептегенде өтө туура эмес айлыктар эсептейт. Бизде даже материалдар бар. Бир ошол Сарыйып базар корондук Сузакта иштеп жүргөндө, Сузакта мектепте, районодо иштеп жүргөндө, бир мектепте 800 миң сом бир жыл, 2 жыл мурун 203 миң сом акча туура эмес айлык эсептеп, мамлекетке зыян келтирилип, кылмыш иш козголуп, мектептин директору ошо жана Барпыдагы күнөөлүү деп табылып, анан жана мунафыкта илешип, билебиз да кантип мунафык илешет экен, илешип, ана акталып, ана кайра дагы эле отуруп атат, ошол азыр эле иштеп аткан. Бизде Барпыда бизди жанагындай түркүлөп, соо эмес мугалимдер түркүлөп чыгарып салган мектептин директору ошол кылмыш козгоп, ошол ал акча кайткан эмес болгону кылмыш иш козголуп, күнөөлүү деп табылып туруп дагы деле иштеп атат. Мынакей ошол Сарыйып ошол жерде иштегенде. Ошол материал бар, бир күн жакында чыгарабыз. Ал боюнча прокуратура Финполицияга жазганбыз. Алар бүт баары бул маселени чукушкан жок. Бул текшерүүнүн жыйынтыгы менен чыккан бул кылмыштуулуктар да булчу. Кээ бир жана тааныш билиши жок мугалимдер 100 миң үчүн иштен кетип камалып кеткендер бар. Бул жерде 800 миң, 300 миң акчалар үчүн дагы деле иштеп атат да. Буну ошо чечет ошол. Анан генерал прокуратура чече алат, прокуратурада күч көп. Анан сырткары ким чече алат ошол? Премьер-министр чече алат. Буну президент жөн эле бир звонок, бир мындай деп жөтөлүп койсо эле чечилет. Анан эми баардыгынан үмүт жок болуп атат. Эми ата-энелер деле акыркы үмүт ата-энелерде, окуучулар деле ачык айтыштан коркот, ата-энелер ачык неме каршы чыгыштан коркот. Кой эми, ошол мектеп үйүмө жакын, мектеп жакшы, орус тилди үйрөтөт, англис тилди үйрөтөт деп, кой кызым сен жолуң чечип коер, оозуң ачып коер, кой диниңди сатып коер, тозокко түшсөң түшпөсөң ал эми бир экинчи очередте. Азыр эми кел ошол неме деп, анан бул бир ата-энелерге да баары бир, көп ата-энелер кыздарын, балдарын коргобойт. Мындай либо немеса, андан сырткары мейли ата-энелер биякта калсын. Ошол жерде мындай коомдук адамдар, коомдук ишмерлер, активисттер, блогерлер, телевидение камерасы барлар, мындай менмин деген, балким акылы курч, балким күчүк курчтар деле алар деле жөн турбаш керек. Мисалы бир мусулман барып туруп, бул мектепте эмне мындай болуп атат деп, директор менен мындай бетме сүйлөшүп, жөн мындай спокойно жүрсөк, ойбу эмне андай кылып атабыз, уялбайсызбы, Кудайдан коркпойсузбу деп ошо охранник менен деле мындай бетме сүйлөшүп койсо деле уялат. Кудайдан коркпогон баары макулуктан коркот да. Болгону булар ошол корко турган жерлери көп негизичи. Финполициядан коркот, прокуратурадан коркот, черныйдан коркот, красныйдан коркот. Негизи баары эле коркот да, биз коркок алсыз затпыз негизичи. Болгону эч ким аракет кылбай атат да, бир звонокто керек болсочу. Ошол анан неме биз много YouTube каналда көрүп атабыз, биз жанагы Тынар Курбаналиев, анан башка бир TikTok, пранк, розыгрыштарды просмотрун көрсөк 100 миң, анан бирөөнү зордуктап коюптур, бирөөнү өлтүрүп коюптур, шок, анан жеп кетти, уруп кетти, сөгүп койду дегендерди 800 миң, 900 миңге чейин просмотр болот экен. Анан много ахиреттиң үчүн биякта сен Кытай ой жакта турат, биз Кытай үчүн тагажутта дуа кылып атат, мисалы мусулмандар. Биздин пешен кире албай атат кыздар. Биз тагажутта эстебеген аз келгенсип, биз баары бир баш багып кызыгып деле койбой атабыз. Даже жоксо эмне кылыш керек деп эч ким кызыгып койбой атат да. Ошо биз кайдыгер ошо TikToктор көрүп отурабыз, жана розыгрыш Тынар Курбаналиевтерди, тамашалоолорду, пранктарды көрүп отурабыз. Биздин кумирибиз ошолор. Пайгамбарыбыз алейхисалам бизге кумир болбой калган окшойт. Биз мусулманбыз деп айтып жүрөбүз, эми анча мынчабыз, балким канча билбейм. Аштарда каштарда жүрөбүз, наштерди угуп коюп жүрөбүз, наштерди баары жакшы депчи, анан
машаллах деп коюп жүрөбүз. Чын-чынына келгенде бияга астагфируллах, субханаллах болуп атат биягачы. Биз эми мындай айтканда ойгонуш керек болуп атат. Калп эле жакшы жакшы, Кудайга шүгүр. Эмне эле өзүңөрчө эле ызы кылып атасыңар, жакшы бүт бар жакшы деп. Мен эми казият, имам, муфтияттарды мен айта албайм. Алар эми билбейм эмнеден коркот, алар аралашуудан коркот көбүнчө. Дин аралашпайт деген бир нерселерден коркушат. Мен аларга бир айып кое албайм, бирок алар ахирет менен эстетип, жолукка каршы чыкса адам, орозо каршы чыкса адам капыр болот экенин айтып турушса, себеби кээ бир мугалимдер мен мусулмандын, атам ажы болгон, мен деле Кудайдан корком, мен деле иман жолунда жүрөм, мен деле андай мындай, мен деле тиги бу дейт, бирок чын-чынына келгенде алар билбейт. Биз деле көп нерсени биле элекпиз, бирок ошол Кудай Тааланын тарабынан фарз болуп бизге буйрулган орозо, хиджабка каршы чыккан адам анда ачык эле айтканда капыр болот экенин бул бүт баары эле айтып атышат да, баары эле. Буну алар билбей атат. Аларды эч ким сайгалаган жок, сен жолукка каршы чык деп. Алардын ошо жанагы сабатсыздыгы, динден кабары жоктугу, анан билбейм нафсиби, неси шайтаныбы, эмне ошо бул күнөөгө түртүп атат да. Ошого мен эми билбейм, өкмөттөн үмүт почти жок болуп атат азыр. Ошол блогерлер, актер ким жанагы интернетте бир каналдары бар, ошондой подписчиги көптөрдү мен чакырат элем. Ошол жанагы тяжелый мектептер болуп атат да, тоготпогон райондор, ошол жерлерге 7-каналы барып, биз бардык, эртеси канал барсын, эртеси бир блогер барсын, ушундай экен го деп жүдөтсөчү, орозо жөн эле тоскоолдук болбой калат, жөн эле орозону койчу, жөн эле чукуй берсечи, биягын чукса, биягын чукса акча жейт, косяктар чыгат. Бирөө чалып калды окшойт, Бирөө чалып берди. Өзү могу түз эфир үчүн башка эле сим карта өзү иштетиш керек экен. Ошондой ооба. Ошол маселе телефон кылып албайсыз, башка WhatsApp маселесине башка сим карта кылып туруп, Facebook, YouTube, Instagramга отдельный сим карта кылып коюшуңуз керек экен. Аны эч ким билбесе деле болот. Ошондой кылат окшойм. Неме? Ошол кыскасы бир жерде мусулмандар мисалы үчүн нафил ибадаттар менен, ошол жанагы сүннөт ибадаттар менен жүрүшөт, бирок жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу бул фарз да, бизге 40 фарздын бири. Ар бир мусулмандын, адамдын, ар бир мусулмандын иши. Фарз бул жана биз күнөөнү көрүп атсак, биз ошол күнөөнү колубуз менен токтотушубуз керек же оозубуз менен токтотушубуз керек. Бул бир ошол фарз аткарылбай атат. Мусулманды кыйынчылыкта калтырбайт дейт, бирок көптөгөн окуучулар кыйынчылыкта калып эле атат. Биз канчасын мен билбей атам, көрбөй атам. Мага кайрылыштан коркуп, зулумдук көрүп атат. Кылыр эткен, тополоң кылыр эткен деп мен кээ бирлер коюң аке деп, ата энелер деле кээ бир коркот. Мисалы кээ бир жерлерде арыз жазып жүргенбиз, ызы чуу болуп, прокуратура, тияк министерство келип, арызыңды алып койчу, жабып койчу, чарчадык деп, ошондой кээ бир жерлерде Кудайдын кудурети менен ошондойлор болуп кеткен жерлер бар. Жана мындай кээ бир прокурор бар да, ыхлас менен мыйзамсыз көрүп атабы? Кээ бир прокурор же болбосо бир министрликте адамдар мындай эмнеге андай кыласыңар деп чукуп, сурап, түшүнүк кат алып кыйнап коюшат экен, чындап элечи. Бул Кудайдын кудурети менен кээ бир жерде сал мындай ылымылык, ушундай кызматкерлер, текшерүүчүлөр болот экен, ар кандай. Кээ бир жерде ылымылык эмес, муздак экен, мындай укуктар ачык эле бузулуп атса деле адвокат болгон, ошо ар кандай экен. Бирок көпчүлүк азыр бизге көбүнчө прокуратура пайдасы көбүрөөк тийип атат. Эми ген прокуратурага жеке кабылдамасына бир барып келсекпи деп ойлоп атабыз эми. Анан ошо өзгөчө мусулмандарды чакырат элек, ошол эч болбоду дегенде пикирлерин билдирип туруп, мындай жиберсе, YouTube каналга жүктөйт элек. Ато могу комментарийлер окусак, кече бир ата эне чалып алыптыр. Сен эмне эле кыйын болуп атасың, сен YouTube каналыңда 600 эле подписчигиң бар экен, ошо ишенгениң 600 адамбы, андай, анан сен жооп бересиң. Биздин мектепте 1800 окуучу бар, ошондой манан тигиндей деле кээ бирлер чалып алып туруп, малинде башың ортот, алар мындай өздөрүнө жараша мамиле кылып коесуң, мындай бар исал деп элечи. Кыздардын коргоштун ордуна, мисалы Кара Сууда бир кыздын жолугун чечип кирип атса, ошону биз камерага тартып интернетке чыгарганбыз, бетин көрсөтпөй. Ошол кыздын атасы чалып арыз жазып атыптыр.
sen kızımды эмне антип атасың, интернетке чыгарып атасың депчи. Бул кандай акмак ата да. Бул кызынын укугун биз корготсак, кайра наоборот, сен эмне кызымды антип атасың, чыгарып атасың депчи. Кызы шарманда болуп жолу абыратын ачып атат. Башка эркектер көрүп атат. Биз абыратын бекитип койдук, камерадан бетин бекитип. Ал болсо ошентип арызданыптыр да. Кетти бизде ошо үстүнөн ошо бир атасы арызданды, бир кыздын атасы деп. Ушундай дагы немелер бар. Эми ал кыздарга Өзүнүн кызын күнөө кылганга ачып берип атат. Мондай бул ата энелер да бар. даже мусулман атасы мейли мусулман эмес болсун. Кызын бир чымын чакса деле, ит үрсө деле коргойт го. Ал кыз ички дүйнөсү ага мен баары экен да, кызы бир кукла экен да, мындайча айткандачы. Кызы кыз эмес экен ал үчүнчү. Андайлар бар, андай көрүнүштөр. Эми бизде ошол эмнени биз ошол бул маселени биз мындайча айтканда бир команда түзүлүп, бир жамаат түзүлүп, кезде машвара кылып, кантип чечсек болот. Мен только укуктук талаада чечүүнү мен колдоймун. Мен канчасы айтат, мага атын айтчы, телефонун берчи, дарегин айтчы, мен өзүмчө сүйлөшөйүн дейт. Мен андайларга мен колдобойм андайларды. Мисалы ошол ким ошо жанагы базар коргон дейбизби, кара суу дейбизби, мисалы же охранник дейбизби, бирөө барып туруп кичине бир көзүн көгөрдө койсо, андан эмне пайда? Пайда жок. Ал наоборот, бул мусулмандар жаман, мусулмандар ушундай деп, кайра наоборот хидаятка келбей калышы мүмкүн, кайра наоборот окуучулардан өч чыгарышы мүмкүн. Мисалы үчүн өч чыгарбайт. Анан андан көрө буну шарманда кыла турган болсок, буну интернетке чыгарып, сабатсыздыгын шарманда кылыш керек, үстүнөн арызданып жумуштан кетириш керек. Өзүнүн ошол жол менен эле кылыш керек. Анан ага кара күчтү ага вообще колдонбош керек андайларгачы. Ошого укуктук талаада бул маселени чечсек болот. Азыркы күндө бизге мыйзамдар укуктарыбызды коргогон жол берет. Кудай альхамдулилля. Биз мындай мүкчүлүктөн колдонбосок, бул неаматтан колдонбосок, Алла Таала неаматты алып, Тажикстандай, Өзбекстандай, Казакстандай укуктарын коргой албайт ал жердечи. Ал жерде ачык түрдө укугун коргой албайт. Койсо анан кийин неаматты алдыртып беребиз. Ошого биз мусулмандар азыр укуктарыбызды коргош керек. Азыр прокуратура мусулмандардын укугун коргоп атат. Себеби мыйзамда дин тутуу эркиндиги бар. Кыскасы ушу демократия десең, демократия жок. Конституциялык укуктар десең, конституциялык укуктар көрбөй атабыз. Светтик десең, светтик жок. Светтик деген бул бирөө диндин тутунса ага каршы болбогула дегенди эле билдирет да. Ошол динди тутунбаса, ага силер динди тут деп мажбурлабагыла дегенди билдирет. Же светтик жок, же демократия жок. Билбейм эмне бар. Ошол бир Кайсы системада жашап аткан ушул мугалимдер жана охранниктер, ата энелер түшүнбөй атат окшойт. Бул система күнүмдүк курсак тойду, күнүмдүк ассаламу алейкум, күнүмдүк жана сен жакшы, мен жакшы, мага тийбе, сага тийбе деген бир күнүмдүк эле жашоо. Биз даже бир жылдык алдында келечекте муң кандай болот, эртең мен балдарым кандай болот, эртең мен өлгөндө кабырда мен артымда кимдер мен үчүн дуа кылат, эртең Кыргызстанды жана паракорчулукту сүйгөн, арам адалды билгендер Кыргызстандын келечегин курабы же кимдер, эртең кыяматта эмне болот дегендей, мындай эртеңки күндү ойлоп атабыз, көбүбүз элес, кээде унутуп калабыз ушинтип. Акыркы эки суроом калды аке. Эсиңизде болсо, ноябрь 2020 жыл ноябрдын башында Франция президенти пайгамбарыбызды шылдыңдап карикатура кылып газета журналдарында жазган. Ооба. Ошондо Бишкекте, Ошто, Жалал Абадта бүтүндөй Орто Азиядан бир эле кыргыз үммөтү баш көтөрүп, андай кылбагыла, биз пайгамбарыбызды сүйөбүз деп чыгышты. Саясатчылар баш болуп, молдокелер баш болуп, устаздар баш болуп чыкты да. Ошол мезгилде Бишкекте болгон окуяда бир жолукчан кызыбыз, Бакыт кызы Гүлназ деген кызды мен видеосун алып чыктым, көрдүңүз. Ошол кызыбыз биз дин менен жашасак бактылуу болобуз дегенди үчүн Бишкекте кайсыдыр бир роодуга чакырып отуруп камап турду атат. Ошол эмне деген бул көрүнүш аке? Бул боюнча мен негизи менде мындай мен адат бар, ошо карманганга аракет кылам. Мусулманчылыкта бар, адам дейт өзүнө мисалы үчүн бир маалымат келсе дейт, такталуу маалымат келсе дейт, аны тактагыла дейт да, бул бир. Тактагыла. Экинчиси дейт, мусулман адамга дейт, бир кандайдыр кулагына келген эле маалыматты айта берсе, тарата берсе дейт, ага ошол жетиштүү күнөө катары жетиштүү болот дейт да. Ошого мен үстүртөн эле Facebook'та бир макаланын темаларынан же сүйлөгөн сөздөрдөн эле мен жыйынтык чыгарбайм. Бу жерде мен эки пикирим бар. Мисалы үчүн негизи
Мен азыр айта албайм, мисалы укук коргоо органдары атайын мусулмандарга, муслима кыздарга зулум кыл деп айта албайм, мен себебин билбейм. Эң жакшысы адвокат жалдап, ошол иш менен таанышып, эмне болгон, кандай айып коюлду. Балким мисалы үчүн мындай ыктымалдуулук бар да, мисалы укук коргоо органдарына мисалы үчүн бир теңирчи арыз жазып жүрген болушу мүмкүн да. Бир мусулман чыкты, пайгамбарды коргоду, бирок ал член ийгил экен деди дагы, арыз жазып койду дагы. Анан азыркы жазык процесстик кодекс боюнча арыз түштү, кылмыш иш козголгондой эле күчкө ээ болот дагы. Анан аны чакырып сурак кылганы милдеттүү болот да. Бир ыктымалдуулук бар да, мисалы тергөөчү чакырган үчүн эле ызы чуу кылбаш керек. Анан мен ошол кызды камап койбогону менин кабарым жок экен, бирок үйүнө бастырып кирди ишти деди. Негизи бастырып киргени ал мындай бул мыйзамда бар эле нерсе да. Мен эми көрбөгөн үчүн элестете албайм. Аны мындай балким адептүү эле бастырып киргендир, текшерип, балким туура эмес бастырып киргендир, балким ал энди үйүнө бут кийим менен кирип, балким мындай кемсинтип мамиле жасагандыр, мен билбейм, айта албайм. Кемсинтип мамиле жасаган болсо, анда бул өтө туура эмес. Бирок балким мындай мыйзам чегинде эле процедураларды сактоо менен эле үйүн тинтигендир, обыск кылгандыр. Мисалы мен билбейм да, көрбөй туруп, карабай туруп мен айта албайм. Жалпысынан негизи мындай мусулмандар укугун коргоп чыкканда, пайгамбарын даңазалап чыкканда кысым калган бул эч качан туура эмес. Негизи именно ушул тандап ушу мусулмандар кылган ушинче анан эмпошниктер, жанагы бачабаздар, жанагындай ыплас, жанагындай бир грязный адамдар чыкса, аларга унчукпай, анан буларга чыкса тандоо, мындай тандоо жолу менен ушинтип кысым кылса, ал туура эмес. Бирок мен азыр именно ошол кыз боюнча, муслима кыз боюнча менин кабарым жок. Балким мисалы үчүн биздин кээ бир продажный эксперттердин заключениясынын негизинде тыюу салынган уюмдарга таандыгы бар, тиешеси бар деген бир себеп менен чакырган болушу мүмкүн. Ал жерде дагы тергөөчүлөрдө айып жок, себеби тергөөчүлөр соттор тыюу салынган уюм катарына киргизип койгон үчүн, мисалы Хизбут Тахрир дейбизби, балким ошонун мүчөсү тандык деп, ошол мүчөсү катары чакырып үйүн тинтип бир неме кылган болушу мүмкүн да. Себеби алар ошол жанагы соттун чечимдерине бир немеси да, аткарууга мажбур болушкан болушу да мүмкүн, мен билбейм. Мен бул жерде актагым да келбейт, анан аларды каралагым да келбейт. Азыр мен юрист болгон үчүн мен ошону тактамайынча баа бере албайт болчумун. Анан эл дүүртсө, эмне дейт, бир сөз бар го, мен антип дүүртө бербейм, ошого баа бере бербейм. Ошол адвокат жалдаган болсо, адвокатынан сураш керек дагы, неме кылыш керек ошол. Анан калп эле мисалы коомду экиге бөлө бербеш керек. Коомду экиге бөлө бербеш керек. Тергөөчү, укук коргоо органдарында деле мен билемин, азыркы өзгөчө азыркы мезгилде жаштар келип атат. 25 жаш, 30 жашта тергөөчүлөр келип атат, прокурорлор келип атат. Мен байкап атам, мечиттерде көрөм алардычы. Мечиттерде көрөм, анча-мынча оперлер деле бар. Мисалы мечиттерде кээде талимдерге, дарстарда көрүп калам. Негизи өзгөрүү жакшы. Негизи жалпысынан аларда атайын эле мындай капырчылык, динге зыяндык кыла турган деле жок негизи. Арасында кээ бирлери болуп калышы мүмкүн, кээ бир мындай, мен айтып атпаймынбы, прокуратура жалпысынан бизге жардам берип атат. Көбүнчө эле ыймандуулар бар. Арасынан бир экөө болуп кетет, жанагындай атайын же болбосо бир кандайдыр бир түшүнбөстүк менен ушундай мусулмандарга же болбосо динге бир зулумдук кылып койгон болушу мүмкүн. Же болбосо айла жоктон мыйзам аткарат же буйрук берет бир үстүндө неме. Бирок жалпысынан айтканда азыр укук коргоо органдарында ыймандуу эле жаштар келип атат. Андайларды биз байкап атабыз. Мурункуга салыштырмалуу, 10 жыл мурунку, 15 жыл мурункуга салыштырмалуу, ал мезгилде ачык эле мындай азыр бирок кыйла эле тартип орноп атат. Ыймандуулук жактан дагы, мамлекет тараптан дагы мындай кандай келөңкө башына кийгизип, мойнуна урлуктар жүктөгөн азыр азайып атат салыштырмалуу. Жалпысынан айтканда, ошого биз жакшы жагын айта берсек, буюрса Чубак ажы устазыбыз айткандай, жакшыны айта берсең көбөйөт дейт го. Ошо анан жанагы элдин арасында укук коргоо органына карата мындай агрессияны, мындай терс сезимдерди ойгото бербеш керек да. Ошого алар биздин бир тууган, алар каалабайт мындай элден бөлүнүп ажыраган каалабайт алар делечи. Болун аларга ошол дават кылышыбыз керек. Ошол анан мыйзам бузуу иш кылса, аны калп эле интернетте мынтөрдү дей бербей, прокуратурага арызданып коюш керек, болду. Мен бирөөнү жамандай бербейм. Мен арызданам үстүнөн прокуратурага же интернетке чыгарып салам, ушундай мыйзам бузду деп, болду. Анан тактабай туруп эле анан мынтөрдү мусулмандарга зулумдук кылат деп мындай айтыптан алысмын, бирок зулумдук жок деп айта албайм. Мен болушу мүмкүн, мен балким билбейм да, кабарым жок. Ооба. Балким болушу мүмкүн.
Эми ошол маселеде мисалы үчүн мен дагы айтам да, дин менен жашасак бактылуу болобуз. Биз намаз окуган мусулман бир блогер катары дин менен жашасак биз бактылуу болобуз деп айтам да. Биздин Талашы жок. устаздар айтат, сиз айтасыз, баардыгы дааватчы бир туугандар айтат, баардыгы айтат да. Эми ушул карындашыбыз ошентип сүйлөп койгондугу үчүн муну суракка чакырып жүдөткөндүгү менин оюмча бир билбейм кандай маселе. Эми Жок. ал жерде экөөбүз дагы билбейбиз да эмне маселе болуп атат. Бирок ушул Кесим сөз үчүн чакырган. чакырган болсо туура эмес да. Ооба. Эмнеге 8-мартта чыгып аткан гейлерди чакырбайт? Эмнеге лесбиянкаларды чакырбайт? Эмнеге Ош базарда Кулева көчөсүндө толуп турат биздин кыргыздын кыздары денесин сатып, сойкул кылып атат, көрүнгөн эркек өтүп атса жууп алып тартып алайын деп турат, ошолорду чакырбайт дагы. Жол салган мусулман кыздардын ушинтип аяка бияка жүдөткөн да. Мен кээ бир ушул орган бир туугандарыбызга балким ушул биздин дааваттарыбыз, биздин сөздөрүбүз жетпей аткандыр, балким биз ошолорго себепкер боло албай аткандырбыз. Негизи системада деле айыптар бар, албетте. Системада немелер бар, косяктар өтө чоң эле негизичи. Бул бир албетте сөзсүз түрдө талашы жок, 1000% гарантия дин менен гана бактылуу болобуз. Бул эч талаш жок, иман идеологиясы болмоюнча бактылуу болбойбуз. Бул бир. Анан экинчиден ошол адамдык фактор. Ошол албетте ошол себеп ошол акыйданы түшүнүп калса, динди түшүнүп калса, бул нерсе жайылса, бул нерсе азаят, буюрса. Анан биз бир нерсени байкадым да, билим берүү тармагында, балким башка тармактарда деле ушундайдыр, 50-60 жылы туулгандардан көбүнчө ушундай неме жандай неме болот экен, түшүнбөстүктөрчү. Мына байкасаңар, депутаттар сүйлөгөндөр деле көбүнчө мындай. Сүйлөй бериң. Жогорку Кеңеште, парламентте, ички иштер министрлигинде же билим берүү тармагында мындай динге каршы сүйлөгөндөрдүн көпчүлүгү байкасаңар 50-60 жыл туулгандар көбүнчөчү. Анан 70 туулгандардан баштап бир аз мындай кичине жумшагыраак, кичине мындай ылымыгыраак. Анан 80-90 жылды туулгандардан бери карап кичине өтө деле мындай динге агрессиясы жок. Ошол 50-60 жылы туулгандар биздин чоң посттордо отурат, ошолор кетсе министр, зам министр болуп отурат, мектептерде директор болуп отурушат, кээ бир жерлерде начальник, жетекчи болуп отурушат. Эми азыр кээ бир жерлерге мен курактуулар, кичине менден жаштар жетекчи болуп келди, алар бир аз мындай ийкемдүүрөөк да. Мисалы үчүн бир жерде районодо мисалы менден кичүүрөөк бир бала келди, райондун башчысы болуп. Ал ийкемдүү да. Аке, келиң, чогуу чечели, нары бери арыздана бербеңиз. Кең айтың, өзүм чечейин, аке, мына аракет кылсам көрүп атасыз го депчи, мисалы үчүн мына жаш бул кичине ийкемдүү да. Анан ошо сарыйып, мисалы үчүн ал жана мүйүзүн эчелеп чыдагысы келбейт, ошол текеберчилик билбейм эмне маселе. Ошого негизи бу жерде жанагы мусулмандарды антип неме кылган туура эмес, өтө туура эмес. Бул балким куфр болушу мүмкүн, балким өтө чоң күнөө болушу мүмкүн. Анан бирок аларды тергөөчүнөн сурасаң, ал айтат да, тыюу салынган уюмдардын бир кандайдыр бир аракеттерин байкадык деши мүмкүн. Мисалы үчүн ошол алардын шылтоосу ошо да. Негизи анча мынча койсо деле болот да. Негизи чын келгенде мен ошол кимис болот, жана кайсыл тыюу салынган уюм дейли. Мен зыянын көрө элекмин, бирок Кыргызстандагы арак заводун эле мисал кыла турган болсок, мисалы үчүн ал миңдеген, 100 миңдеген адамдар арак заводдон зыян көрүп атат. Бомбасы жок эле, эч кандай терроризм жок эле, үй бүлөлөр ажырашып атат, инсульт болуп атат, кырсык кылмыштар болуп атат. Зордуктоолордун почти 60% эле мас абалында болот. Кылмыштардын башты баары эле мас абалында болот. Авариялардын көбү мас абалында болот. Мас адам даже кызын зордуктап коюп атат, мас адам апасын зордуктап коюп атат, мисалы үчүн. Мисалы арак чыгарган заводдун ал тыюу салынган уюмдардын катарына киргизип койсок болот да. Мисалы үчүн ошо ким кайсы тыюу салынган дейли, мисалы үчүн. Арактын кесепетинен жылына адам ушунча өлөт, бир да террористтик уюмдан анча өлбөйт да, бул бир. Андан сырткары казинолордон канча үй бүлөлөр бузулат, мисалы үчүн да. Өзүнүн жанына канча зулумдук кылып атат да, казинодон уткузупай банкрот болуп. Болгону булар идеология маселесинде жанагындай. Бул система туура эмес, анан бул системаны алмаштырыш керек деген сөз гана аларга жакпайт да. Ошол жерде гана. Негизи бул мындай талкуулоо, дебат немесине алып келсе болот да. Аларды күч менен тыйбай, мындай дебат менен неме кылыш керек да, алардычы. Балким Кудай буйрса биздин жаштарыбыз ойгонуп ушул нерселер жеткизсе, биздин акелерибиз бир туугандарыбыз да, диндеш бир туугандарыбыз да, олар да түшүнүп, кийинчерээк ушул нерсе каршылык болбой калабы деген ой болобу дейм да. Ооба, жана айттым го, 50-60 жылда туулгандар пенсияга кетиш керек, анан кете тургандарына кетиш керек. Буюрса бир-эки жанагы 50 жылда эл алмашат, 100 жылда жер алмашат дейт. Азыр 50 жылда эмес, 10-20 жылда эле мындай өзгөрүүлөр болуп кетет экен.
90-жылдар менен 2000-жылдардын айырмасы бар. 2000-жылдар менен 2010-жылдардын айырмасын биз көрдүк да, мисалы үчүн. 90-жылдары кандай эле, 90-жылдары 2000-жылдары кандай эле, 2010-жылдары кандай эле, 2020-жылдары балким башкача болот. Балким 2040-жылдары биз неберелерибиздин, балдарыбыздын кызматтарын көрөбүз дагы. 2030-2040-жылдары балким сиз биз жанагы ысырапкорлор жиштир, могу жетилик, пайгамберликтер жиштир деген аксакалдардын болууну бизге Аллах насип кылсын. Азыркы аксакалдардан болбойлу, жанагындай анекдот айтышып, балдары менен неме кылып, давай сой, нон же, нон алып кел мага дегендердин болбойлу буюрса. Ооба. Буюрса ошол. Аке, акыркы суроом. Ушул мектептердеги жанагы ошо орозо кармап аткан карындаштарга ушундай проблемаларга коомчулук кийлигише алабы? Өтө кийлигише алат. Мен байкадым, мектептин директорлору акысы бар, кийлигишен акысы бар. Кийлигишүү дегенди ким кандай түшүнөт, ошо маселе да. Мисалы үчүн, жеке силердин карашыңарга, ынанымыңарга, кандай көнүк кийгениңерге мен же мурдуңарга мен кийлигишсем, бул кичине туура эмес болуп калат да. Мисалы үчүн, берки жанагы мамлекеттик кызмат айтсак, билим берүү кызматы, саламаттык сактоо кызматына кийлигише алабыз. Биз кантип кийлигишебиз? Барабыз, тактайбыз, маалымат алабыз, киребиз, видеого тартабыз, сурайбыз, сурамжылайбыз, опрос кылабыз, интервью кылабыз. Сиз эмнеге андай кылып атасыз дейбиз, мына кылганыңыз туура эмес дейбиз, ушул кылганыңыз туура эмес дейбиз, үстүнөн арызданабыз, тияка барабыз, бияка барабыз. Буну кийлигишүү деп санай турган болсо, bunday кийлигишүүгө жол берилет. Ар бир жаран, укук коргоочу, гражданин айырмасы жок, окуучу, баласы окубайбы, көчөдө кетип атып деле кирип бара берет, камерага тарта берет. Буну кийлигишүү десек, бул кийлигишүү туура эле кийлигишүү, бул зарыл азычы, ушуну кийлигишибиз керек. Сөз кийлигише алабыз. Анан бул неме директорлор, педагогдор эмнеден коркот экен? Булар прокуратурадан ончо деле коркот экен, бирок кээ бир жерлерде мындай басты кылып коюшат экен, эскертүү менен бүтүп калат экен. Бирок коомчулуктун аралашып, ачыкка чыгып, элге ачыкка чыкса, эл байланышпай коет да, катташпай коет. Бул мындай турбайбы, бул көрсө, бул мындай тура, бунун жаназасын окубаш керек экен деп элдер айтып баштайт. Бул ушундай мусулмандарга зыян кылган, кой бунун үйүнө барбай эле кой деп элден көбүрөөк коркот. Ошон үчүн интернетке чыгыштан коркот да. Интернетке чыгыштан коркот, себеби эл билет, эл көрөт. Кудайдан коркпойт, бирок элден коркот. Элдер комментарий көрсө бүт эле каргап шилип аткан. Бизден сурашат кээ бирлерчи, видеону өчүрүп салгылачы деп суранышат, коркутушат кээ бирлерчи. Коомчулук ошол ачык айкындуулукка чыгарыш керек. Бир адам барса жабылып кетет маселечи. Камера менен барыш керек, тартыш керек, интернетке чыгара бериш керек маселени. Туура эмес болсо шарманда болот, туура болсо кайра мактоого татыктуу болот, ошо эле. Рахмат аке, алтындай убактыңызды бөлүп, ушул өзү 20 мүнөттөй дедик эле, дагы 1 саатка барып калды. Орозоңуз дагы бир жолу кабыл болсун. Эл журтубузга дуа кылың, биз дагы мусафир журтта жүрөбүз, дуа кылабыз барыбыз эл журтубузга, мамлекетибизге жана мусулман үммөтүнө. Аллах Таала элибизди мындай мусулмандарды ойгок жашай турган үммөт кылсын. Ар бири өзүнүн укугун коргой ала турган ойгок, сергек мусулмандардан болойлу. Жана ошол ойгонуштукка сиз менен бизге окшогон бир кыргыздын жөнөкөй бир жарандары себепкер болойлу, соопторду алып алайлы. Ишиңизге ийгилик, рахмат, Аллах ыраазы болсун. Дагы ушундай эфирлерден байланышып, элибизге бир жакшы маалыматтар жеткирип турайлы. Рахмат сизге. Амин.